Буйрсын, бул буйрса Кыргыздын чаган жигиттеринен бол. Караңыздарчы, сен сонный укмуш. Мен таң калып атам, 30га чыгып 14 жаштагы бала мен сайтка кирип араң чукулап телефон издеп атсам, ошол сайтты бул жигиттер түзөт турбайбы? Формат алып көрөлү. Кандайсың? Атың ким? Аделя. Аделя. Канча жаштасың? 14. 14. Сиздин атыңыз ким? Яна. Аяна. Канча жаштасыз? 13. 13. Караңыздарчы, 13-14 жаштагы секелек кыздар келип окуп атат. Тентекти кайдан таанып калдыңар эле? Маалыматтык технологиялар күн сайын эмес, саат сайын өнүгүп жатканын эске алганда, көпчүлүгүбүз азыркы учурда жаңы кесипке өтүүнү ойлонуп жатабыз. Дал ушул себептен улам Тентек программалоо мектеби Москва шаарында чоңдорду жана балдарды заманбап технология дүйнөсүнө чакырат. Чоңдор үчүн биздин курстар программалоону нөлдөн баштап үйрөнүүгө жардам берет. Биздин окутуу системабыз бул теория эмес, практикага басым жасоо жана ар бир студентке индивидуалдуу мамиле жасоо. Тентектин бүтүрүүчүлөрү учурда Кыргызстан, Казакстан, Россия жана АКШнын ири компанияларында жана банктарында иштеп жатышат. Биз ийгилик бала кезден башталарына ишенебиз. Ошондуктан бизде балдар үчүн атайын курстар да бар. Scratch жана Python менен программалоо, логикалык ой жүгүртүүнү, чыгармачылыкты жана ишенимди өнүктүрөт. Робототехника, Lego жана Arduino платформаларында роботтарды чогултуп, программалоону үйрөнүү. Бул жөн гана оюн эмес, бул келечектеги инженерия жана технологияга болгон кызыгуунун фундаменти. Тентек менен келечегиңди программала. Ассаламу алейкум, урматтуу Чүмек YouTube катталуучулары. Биз метро Кажиковскке келип калдык. Кажиковскка бир 2 мүнөт гана келсеңиздер, Pixoft окуу борборунун мурун биз тартып көргөнбүз. Азыр Тентек окуу борбору болуп калыптыр. 7 жаштан 70 жашка чейин онлайн жана офлайн форматына айтишниктерди, программисттерди окуп, өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бериптир. Ушул жерде окуп, жумуш менен камсыз болсоңуздар болот. Метро Кажиковскийден келгенде мына Золотое кольцо бизнес центр деп жазып койгон. Ушул шлагбаумдан келесиздер дагы. Бул жерде дагы Золотое кольцо бизнес центр деп койгон. Ушунун 4-кабатына көтөрүлсөңүздөр эле ошол Тентек окуу борбору бар. Толук маалыматты азыр беребиз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Чоң рахмат Учкунбек аке, анда мындан аркы эфирди мен алып барайын. Бүгүнкү берүүбүз Pixoft. Мурдагы Pixoft аталышы азыркы Тентек болуп калыптыр. Азыр дагы тактабыз, эмне үчүн Тентек атап коюшту экен. Эң эле оор жагы 4-этажга чыгыш керек экен. Андан аркысы тепкичтен чыгып бул жака басып бара берет экенбиз. Али дагы салам алейкум. Бул биздин Тентек окуу борборунун жетекчиси Али мырза. Оңдоп коелу. Али, айтсаң, Pixoft деген жашынакай эле аталышы бар эле го? Эмне үчүн кантип аталыш болчу ушул Тентек деген? Неге мынтип атап койдуңар? Ал жакшы суроо. Негизи буга чейин бизди тааныгандар болсо Pixoft деп билишчү биздин окуу жайдын аталышын. Анан ошо жакында эле атыбызды алмаштырдык, ребрендинг деп коет. Эмнеге алмаштырдык? Себеп дегенде, кандай десек, биринчиден дизайныбыз өзгөрдү. Анан буга чейин аз эле тармак направление окуп сүйлөшөлүчү, бияка да болсо, сүйлөшкөнчү. Буга чейин аз эле тармактар окуп келген. Азыр жаңы направлениялар, багыттар кошулду. Ошо сайтты жасаган программа тилдеринен башка дагы языковой курс, английский, русский. Анан жаш балдарга, жаш балдарга да жаңы курстар кошулат. Мен жооп ала алган жокмун, эмне үчүн Тентек болуп калды? Тентек деген сөз өзү биз бир эле технология эмес, бир эле багыт эмес, а бир нече багытта. Мисалы, ошол эле Java программа тили, JavaScript бир технология менен чектелип калбайт. Робототехника, Scratch, Roblox жаш балдарга ошолор кошулат. И бир четинен кыргызча мындай жакшы болот. Сразу адам несинде калып калат. Күлкүлүү болот. Бул да өзүнчө бир маркетингкен да эстеп калышым. Чындыгында бирок Pixoft дегенде биз араң көнгөнбүз да. Тентек дегенде аябай күлүү эле, бир кызыктуу аталыш экен деп, бирок күлкүлүү экен. Анан англисче сөздөн алмашы. Жест жак. Тентек бул мындай негизги түпкү мааниси кандай болуп калат ошондо? Тентекте ошо жана эле айтып кеткендей, кыргызча сөз болгон үчүн кыргызча дагы мындай Тентек дегенде жакшы эсибизде калат биринчиден. Анан экинчиден ошо англис тилинен алынган. On технология дегенден. Ошол бир эле багыт эмес, бир нече технологияны окутабыз бул жактан деген сөз түшүндүр. 7 жаштан баштап окутуп атабыз деп калдыңар. Бул алгачкы окуучулар окшойт, булар. Ооба,
тентек болуп өзгөргөндөн баштап жаңы багыт кошулган, ошо робототехниканын жаш балдарга программирование и ошо алгачкы студенттерибиз болду. 7 жаштагылар тентектик кылбай эле анан. Керемет. Тентектик кылышат. Мен мага таң калыштуу болуп атат да, 7 жаштагы бала эмнени үйрөнөт? Программист болуп кетеби же эмне болот? Мен таң калып атам ушул нерсеге. Жакшы суроо. 7 жаштагылар эми келип эле бул жактан окууну же болбосо бир технологияны үйрөнүп жумушка кирип кете алышпайт, конечно. Бирок өздөрү үчүн жаңы бир багытты ачышат, жаңы бир дүйнөнү десек болот. Ошол ноутбук, компьютерби колдонгонду более уверенно өздөрүнө ишенип колдонуп калышат. Өздөрүн ошол дүйнөдө мындай элестетип көрүп алышат да келечегин. Эми технология заманында каалайбызбы, каалабайбызбы бул нерсе менен туш келебиз да. Бир жагынан жакшы экен. Анан баягыдай кээ бир ата-энелер болушу мүмкүн, мисалы өздөрүнүн балдарын атайын ушул багытта окуткусу келгенчи. Анан аларга да жакшы бир мүмкүнчүлүк десек болот. Булар өздөрүнүн ноутбугун мындай оор жүк кылып көтөрүп келиш керек болобу бул жака? Же болбосо мындай алып келип бул жака таштап койсо коопсуздук каралабы? Деги эле буюмдарын, буюм жарактарын. Негизги бул убакка чейин чоң адамдарга, чоңурактагыларга эми 15 жаштан үйдө десек болот, курс болуп келген, азыр деле бар. Алар жаш балдардын айырмасы ноутбуктарын өздөрү алып келишет. Кааласа бул жакта алышат, кааласа алып кетишет. Жаш балдардын программасы 7 жаштан айырмасы бул жактан берилет ноутбуктар. То есть өздөрү алып келип отурбайт да, бул жактан келет и окуу форматы офлайн получается. Офлайн. Бул өтө маанилүү момент экен. Офлайн окутуу. Офлайн келип окушат. Анан эми ошол 7 жаштагы балдар эми жаш балада эми мындай тамашага киретинде суроо берейин. Курсак ачып кетти, ыйлагысы келип кетти. Бир сооротосуңар ошол жактары каралганбы? Бул жактан мугалимдерибиз как кандай десем, мээрим менен сабак өткөнгө аракет кылышат. Анан эми 7 жаш кичирээк болгон үчүн ата-энелер менен келген туурараак болот го дейм. Себеп дегенде убакыт, сабактын узактыгы деле көп убакыт болбойт. Ошол 1 сааттын аралыгында болот да. Сонун экен, урматтуу мекендештер Москвадагы. Сиз дал ошол бөбөгүңүздү каникул учурунда эмне менен алек болуусун билбей жаткан болсоңуз, мына технология заманында каалайбызбы, каалабайбызбы, бул технология менен туш келет деп айтып атпайбызбы? Дал ушул биздин тентек окуу борборго алып келип, окутуп, үйрөтсөңүз жакшы болот. Анан эми баалары канча болот? Биз эми негизинде көпчүлүгүн кызыктырган ушул суроо болсо керек. 7 жаштан баштап кайсыл куракка чейин канча баасы, канча ай окутат, анан кайсыл урактан дагы чоңурактарга канча баалардын? Ошол боюнча сурайын. Азыр чоңурактагыларга мисалы 14 жаштан десек болот. Чоң азыркы учурда мисалы 56-57 жашта окуп аткан студенттерибиз бар. Бир багытыбыз фронт-энд багытында, то есть сайттын биздин көзгө көрүнгөн тарабын жасаган технологияны анан программалоо тилин окутабыз. Ал курстун узактыгы 6 ай, анан стажировкада каралган. Эгер бизде стажировка өтсө, плюс 3 ай кошулат, жалпы 9 ай. Баасы онлайн окуса 12 000, офлайн окуса 14 000. Ар ай сайын. Анан келгенде эле сразу акчаңды окуунун бардык бөлүгүнө бир төлө деген жок бизде, бөлүп төлөсө болот ар ай сайын. Эгер бир төлөсө, мисалы 3 ай же 6 айдыкын чогултуп бир төлөсө, скидкалар каралган да. Өтө керемет. Анан дагы айта кетчү нерсе, бир үйдөн бирден ашык адам, 2-3 адам келсе, экинчи адамга 50% скидка каралган да. Бул өтө сонун мүмкүнчүлүк экен. Эми хейтерлердин атынан бир суроо берип коеюн да, эми силерди макул окуп атат, окудук эле деген мындай бир рекламалар чыгып атат. Мындай бир жалпак тил менен айтканда супер бир нерселер жаратып берген бирөөлөр болдубу? Ушундай суроо болот да сөзсүз. Ийгиликке жеткендер деп. Мындай суроо сөзсүз болот. Бул жака келген студенттерди мисалы, если статистиканы карай келсек, башында бир 50-100 адам келди дейле. Анан көбүндө суроош мүмкүн, ушунча адам келип атат, ушунча адам бүтүп атабы депчи курстучу. Бизде башында 100 адам келди дейли, допустим. Окуу 9 ай десек, 9 айлык аралыкты карасак, же болбосо 6 айлыкты, ошол курсту бүткөн адамдар бир көп болсо максимум 10 адамга барат да. И ошончо адамдан уже процент кыскарып атат. Анан дальше окуу бүткөндөн кийин тыштап койбой, сертификат алдым, болду символично там стенамы апарып илип койдум дебей, дальше уланткандар, ийгиликке жеткендер бар. Мисалы, Сбербанктын IT тармагында, банкир эмес, IT тармагында иштеп аткан студенттерибиз бар.
башка деле IT компанияларда популярный болсо именно Москвада. Анан Кыргызстанда дагы бар. Эгерде ошол именно бул жакта окуп бүтүп ишке кирген разработчиктин оозунан уккун келип атат десеңер, 18 майда бизде форум өтүп атат, IT форум, саммит десек болот, ошол воскресенье күнү. Бул жакта ошол действующий разработчик Сбербанкта иштеген келип, өзүнүн баягындай тажрыйбасын бөлүшөт. Кантип айтыга келген, кандай кыйынчылыктарды бар басып өттү, азыр кандай иштеп атат. Өзү мындай жандуу суроолорго жооп берет да. Анан дагы ошол биздин бүтүрүүчүбүз Америкада иштеп атат азыркы учурда. Ал эжекебиз ошо онлайн форматта суроолорго жооп берет ошо 18 майда. Кийл деген Сбербанктын IT тармагында иштесе, анда жыйынтык жакшы экен. Бул жакта окуучулар отурат да. Бир аз өздөрүнүн оозунан угуп көрсөк болобу? Жакшы болот, ооба. Айтмакчы, бул микроволновкалар жөн эле турган жок да. Бул жактан тамак ысытып жеп, курсак ачса ушул жерден эле ушундай жактары да каралган окшойт. Бизде студенттерибиз өзлөрүнүн тамактарын алып келип бул жактан жылытып отуруп жешсе болот. Тигил жакка кийин кружкаларын алып келип коюп коюшса болот. Кулерибиз бар тигил жакта. Ар кимдин өзүнүн кружкасы бар экен, гигиена да жакшы каралыптыр. Бул жакка коюп коюшса болот. То есть көчөдөн эле жеп келип, бул жактын только сабак деген жок. Келип отуруп алып келип жешсе болот жылытып. Максималдуу түрдө эркен экен да, мына билим алыш үчүн шарттар жакшы каралган экен. Бул жакта сонун нерселер болуп атат го. Ушундай бияктарсаңыз караңызчы, керемет. Акырын байкатпай тоскоол болбойбуз, буюрса. Жок. Тоскоол деле болбойбуз го. Жарыкты жандырып койгул дагы. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бир аз убактыңыздарды алалы. Бул жакта окуп аткан окуучулардан бир аз маалымат алып көрөлү. Кандайсың? Атың ким? Аделя. Аделя. Канча жаштасың? 14. 14. Сиздин атыңыз ким? Яна. Аяна. Канча жаштасыз? 13. 13. Караңыздарчы, 13-14 жаштагы секелек кыздар келип окуп атат. Тентекти кайдан таанып калдыңар эле? Кыргызча такалып да? Кайдан көрүп калдыңар эле? Меня папа нашел в Ютубе. Папа нашел. Тоже папа. Бир нерсе окшоп атабы, анан жагып атабы? Да. Атаңар эле алып келип коюп койдубу же өзүңөр эле каалап атасыңарбы, каалап келдиңер беле? Сами тоже. Азаматсыңар. Канчалаган силер курактуу подружкаларыңар телефон чукулап жатканда силер келечектин кесибин үйрөнүп атасыңар. Азаматсыңар. Бул жактан сурап көрөлүчү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Нуриса. Нуриса. Канча жаштасыз? 22. 22. Эмне болуп атасыз бул жерде? Жаңа проект жасап атабыз. Айга учуучу проект окшойт, Ошол сыяктуу, Ооба. Машалла. Кайдан билип калдыңыз эле тентекти? Мен Инстаграмдан көрүп келгем, видеолорун көрүп, студенттерди көрүп. Бул жакта иштейсизби? Жок, окуйм. Окуйсуздар. Чоң рахмат. Сиздин атыңыз, канча жаштасыз? Атым Жазира, 23 жашта. 23 жаштасыз. Сиз дагы окуйсуз бул жерде? Ооба. Кайратып атасыз. Буйруса. Машалла. Сиз тентекте окуудан сырткары жумуш кыласызбы же иштейсиз? Анан кантип айкалыштырып атасыз экөөнү? Жумушумду эртең менен иштейм. Анан 4, 5, 6, 4 чейин иштейм. Аркандай анан бул жакка келип жетишип атам. Сабак 7-те башталат. Сон. Жок, биздин кичинекей андан дагы жаш жигиттерибиз отурат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Канча жаштасың? Атың ким? Атым Назар, 14 жаштамын. 14 жаш. Ошол. Эмне кылып атасың бул жерде? Задачка решать этип атканбыз. Программа жазууну үйрөнүп атасыңар, Ооба. Керемет. Урматтуу мекендештер, караңыздарчы. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы дейт да. Азыр эле айтып өткөндөй, канчалаган жаштар жөн эле убактысын коротуп, билбейм, бир максатсыз жөн эле жашап жүргөн учурда могул келечек ээлери болгон, келечектин кесибин тандап, биздин керемет жаштарыбыз сонун программалоону, жакшы кесиптин ээлери болууга камданып аткан учуру. Жигит, сен алдыңа келип отурайын, Машалла. Атың ким? Атым Асхат. Асхат, канча жаштасың? 14. 14. Сен салыштырмалуу мурдараак келип көбүрөөк нерсе үйрөнүп калган окшойсуң. Азыр эмне болуп атасың? Биз могу гаджеттарын проекти жасап Көрсөтсөң, камерага көрсөтүп коелу.
Булар эмне программа, бизге окшогон эски адамдарга жалпак тил менен түшүндүрүп берчи. Бул сайт гаджетариум деген, ошону биз жазып чыгышыбыз керек. Сайт түзгөнгө жетишип калдың 14 жашыңда. Бул не деген жетишкендиги? Мына биз тиги телефондордо сен түзгөн сайттан кирип сатып алат экенбиз да. Керемет. Караңыздарчы. Мына ушул телефонду көргөн болсоңуздар сайттарданчы. Wildberries'пи, Озонбу, бул кайсыл сайт? Гаджетариум. Гаджетариумга кирип туруп ушул сүрөттөрдү көрсөңүздөр билиңиздер, ушунда кичинекей биздин красавчик жасаган болот. Сон өтө керемет. Дагы эмнелерди жасайсың, эмнелерди кыласың? Биз ушул сайт жасайбыз, көбүнчө всё. Негизи өзүң каалап келдиң беле бул жака? Өзүм каалап. Жаштыгың балалыктан кызыгасың. Алдыда ушул кесип боюнча кетейин деп атасың, чоң пландарың бар. Буйрсун, бул буйрса кыргыздын чаган жигиттеринен бол. Караңыздарчы, сен сонный укмуш. Мен таң калып атам, 30га чыгып 14 жаштагы бала мен сайтка кирип араң чукулап телефон издеп атсам, ошол сайтты бул жигиттер түзөт турбайбы? Ийгилик анда. Дагы интервью алалы алдыда башкалардан. Анда эмесе биздин ментор ушул жалпы жаркыраган балдарды окуткан Назгүл эжекебиз жөнүндө дагы бир аз сөз кылалы. Сизге дагы кармап алыңыз. Саламатсызбы? Сизге мындай суроолор бар да. Окутуп атасыз, аябай сонун жыйынтыктарды берип атыптыр. Анан албетте окутуучу катары сиз дагы көбүрөөк нерселерди билесиз да. Ооба, бизде кампус жумасына 6 күн ачык болот студенттерге. Саат эртеменки 10-12ден баштап кечки 10го чейин ачык болот биздин кампус. То есть сабак учурунда эле келип биз менен баарлашып сабак өтпөй, убактысы болсо бош убактысында келип бизден жардам сурап, кайсы жерден түшүнбөй атат, ошол жерде түшүндүрүп бере алабыз. Биз күндүзгү 12ден 2ге чейин бир смена өтүлөт, а кечки сменабыз 7ден 9га чейин 2 сааттан сабак өтүлөт. 6 күн жумасына. Анан азыр али бир нерсе боюнча айта кеттиңиз деп айтпады беле? Ошол эмне деп атты эле? Чоңдор боюнча. Жок, чоңдорго чейин дагы запись калып кете берет деген боюнчачы. Ошону айта кеттиңиз. Бизде өтүлгөн сабактар, например, ар кандай мүмкүнчүлүк болуп калат да, студенттерде кээбирки күндөрү сабакка катыша албай калса, ошол өтүлгөн сабактар бизде сөзсүз запись болот. И сабактан кийин ошол өтүлгөн записти биз өзүбүздүн платформага жүктөп коебуз. Иштен, жумуштан бошоп келгенден кийин ошол бүгүнкү сабактын записini көрүп жетишип алса болот. Бул өтө сонун мүмкүнчүлүк экен. Айтор максималдуу түрдө мындай билимди бөлүшкөнгө аракет кылат экенсиздер да. Ооба. Анан мындай суроо бергим келип турат да. Макул эми жаштар булар мээлери азыр орусча айтканда свежий да. Бат маалыматтарды кабыл алат, бат эле үйрөнүп кетет. Анан бизде улуу муундагылар дагы бар да. 50дөн 40, 50, 60га чейин биз интернеттен көрүп жүрөбүз, бир нерселерди өздөштүргөндөр бар да. Бирок дал ошолор келип дагы мен программалоону үйрөнөт элем десе, аларга деле мүмкүнчүлүк барбы? Конечно, бизде кампуста жашка эч кандай ограничение жок. Бизде азыркы мезгилде 50-60га чыккан эжелер окушат. Албетте, ал жаштагы адамдарга кичине кыйыныраак болот, маалыматты алып, өзүнө сиңирип алганы. Бирок ошентсе да жакшы ийгиликке жетиш үчүн азыр бизде аракет кылып жатышат. Параллельно иштегенче билим алуу эч качан кеч эмес дегендей аракет кылып атышат. Буйрса жакшы ийгиликтерге жетишет. Чоң рахмат. Урматтуу улуу муундагы аталар, апалар, укканыңыздардай сиздер үчүн да мүмкүнчүлүктөр бар экен. Тарыхка, мындай ийгиликтүү адамдардын тарыхына кайрылып көрө турган болсок, көпчүлүгү 50-60 жашында чоң ийгиликтерди жараткан адамдар да. Ошондуктан сөзсүз сизде да мүмкүнчүлүк бар. Ушул окуучага келиңиз, үйрөнүңүз, өздөштүрүңүз. Бардыгы сиздин колуңузда.